Арыбаңыздар, саламатсыздарбы? ЛТР подкаст кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштайт. Аты жөнүм Элиза Кочкоргызы. Бүгүн менин маектешим, бүгүнкү биздин берүүбүздүн башкы каарманы Ош мамлекеттик университетинин билим лицейинин математика мугалими, жылдын мыкты мугалими 2024 кароо сынагынын республикалык деңгээлде өткөрүлгөн сынактын баш байге ээси Назгүл Каныбекова. Назгүл, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Рахмат. Кандай олтурасыз, кандай сезимде турасыз дегендей сынактан кийинки? Жакшы, буйруса бардыгыбыз кайра иш менен алек болуп, бардыгыбыз изине түшүп кетти десем болот, себеби толкундоолор бардыгыбыз өтүп кетти. Кайрадан жай турмуш. Анда бүгүнкү подкастка келип бергениңизге ыраазычылык. Эркин форматта кенен маек куралы, албетте Назгүл Каныбекова жана анын педагогдук ишмердүүлүгү жөнүндө, окуучулар, мектеп тууралуу дегендей билим берүү тармагы. Аябай бүгүнкү күндө мени кызыктырганы, алгач биздин көрөрмандарга сизди кененирээк ачып берүүгө аракеттенейинчи. Назгүл Каныбекова ким? Кечээ, бүгүн, эртең буюрса. Биринчиден мени чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен жөнөкөй мугалиммин. Кечээ ал мугалимдикти кыялданган балалык кезим өткөн болсо, кийин ошол мугалимдик кесипке жетип, андан кийин бул кесиптин төмөн түйшүгүн жонуң менен тартып, жон териң менен сезип дегендей, анан бул иште процессте аралашып, ар бир окуучунун ийгилигине чын жүрөктөн кубанып, ошолордун ар биринин өсүп жатканын, ар биринин чоңоюп жатканын көрүп турган процесс бул өзү дагы сонун сезимдерди тартуулайт. Мына ошол мугалимдикти аркалап келе жатам. Келечекте деле ушул кесибимде дагы жакшыраак ийгиликтерди жараткан мугалим болсом деп тилейм. Биз сиз менен көп убакыттан бери таанышпыз. Аны телекөрөрмандарга дагы баса билип кетели. Анан көбүрөөк жакындан билгениңиз аңгатары. Бир учурда медицинаны таштап математикага ооп кеткениңизди жакшы билебиз. Буга эмне себеп болду эле? Кандай жагдай болду? Эми кесип тандоодо адашып кеткен адамдар болот да. Мен деле кесип тандоо жагына келгенде бир адашып кеткен, бирок 1 жылдан кийин кайра өз ордумду таптым десем болот. Анткени ошол 2008 жылы мектепти бүтүрүп, ошол кезде жалпы республикалык тестилөөдөн алдыңкы бал алып, анан кошумча предметтердин баардыгын тандап алып, химия, биология, тарыхты тандоого мүмкүн болчу ал кезде. Математиканы тандоого мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошол 3 предметтин баарын тандап, анан кийин 435 балл менен мактоолорго мас болуп келип, Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетине бюджетке тапшырып алгам. Анан биринчи эле сабакта, биринчи эле сентябрь күнү расписаниядан математика сабагын көрө албай, аябай бозала болгонум эсимде. Анткени жан дүйнөң кичинекейинен баланын чоңойгондо ким болору анын ойногон оюнунан эле билинет да. Анткени мен кичинекейимде эч мындай доктор деген оюн ойногон эмес болчумун. Өзүм дагы аябай бул жактан мындай эжеке болуп ойноп, ошол айылыбыздагы кичинекей балдардын баарын топтоп алып, аларга сабак өтүп, дептерлер менен аларга дептер жасап берип, ушинтип мугалим болуп гана ойночу экенмин. Анан ошол кесип тандоодо биринчи жылы айтып өтпөдүмбү, мактоолорго гана мас болуп келип, анын баягы авторитетине деп койсок болот. Ал кезде медицина факультетине болгондо дагы бюджетке өтүү аябай кыйын болчу. Ошого тапшырып алганмын, бирок өзүмдүн катамды ошол сентябрдын 28-ине чейин гана мындай мойнунда сездим, которулам деп, аябай ойлодум, которулушум керек деп. Атам айылдан келип ректорго чейин кирди. Биринчи семестр окуусу керек сөзсүз, анан жаңы жылдан кийин которобуз деди, бирок ага мен математикадагылар баарын окуп бүтүрүп коет да, кыйла программа окуп кетип калышат. Жок, анда мен кийинки жыл окушум керек деп так секирип болбой, ошол сентябрдын 28 күнү дипломду алып алып, кайра айылга баса бергем. Анан кийинки жылы кайра өзүмдүн катамы оңдоп, математика факультетине мугалимдик кесипти тандадым. Жашоодо болот да мындай кесибин туура эмес тандап алгандар. Айрымдар кесибин туура эмес тандап алгандыгын жүрөгү менен сезет, бирок эми ушул болуп калды да, эми эмне кылайын, болуп калды деген нерсе менен өзү каалабаган кесипте
өзү дагы каалабайт, жан дүйнөсү дагы каалабайт. Ошол нерседе кийин иштебей калышы дагы мүмкүн, себеби бул кесипти өзү тандаган эмес. Ошондуктан окуучуларыма да көп айтам, эки нерсени тандоодо дайыма адашпагыла деп. Бул биринчиси өмүрлүк жолдошту тандоодо, анан экинчиси бул кесипти тандоодо. Анткени эртең менен шашып барар ишиң болсо, кечинде үйгө келсең тосуп алар кишиң болсо, мына ушул жашоонун эки мазмундуу жагы ушул гана. Демек, медицина факультетиндеги сиздин студенттик учуруңуз 28 күнгө гана созулду. Аябай кызык да, мисалы көпчүлүгү ошол жылы окууга өтпөй калса же окубай калса, студент болбой калса, биротоло таштап койгон жагдайлар аябай эле көп да. А сиз болсо тескерисинче мен математик болбой калдым деп бир жылды курмандыкка чалыпсыз да. А бир жыл ичинде ойлоруңуз өзгөрүп кетпедиби? Окууга болгон, университетке тапшырууга болгон, билимге болгон кантип эркиңиз жетти? Себеби ортодо башка нерсеге алаксып кетүү болбодубу? Бул бир жыл менимче мага Кудайым тарабынан берилген мөөнөт болду, сыноо мөөнөт болду десем дагы болот. Анткени ошол жыл аралыгында мен көбүрөөк китептерди окууга, адабий китептерди окууга аябай убакыт бөлдүм. Оюм өзгөргөн жок. Кайра кийинки жылы ошол дагы багытыман адашып кетпейин деген ой менен баягы тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкканда бир гана айрылма талонду алып калып, калгандарын ыргытып ийип, келип эле түз математика факультетине тапшырганым эсимде. Анткени дагы ортодон чыкканда туугандарыман, эгерде сен бухгалтерия тарабына тапшырсаң, көбүрөөк математика окуйсуң, математиканын түрүн окуйсуң деп. А менин жан дүйнөм балдар менен иштешүү, балдарга жаңы нерсени үйрөтүү деген нерсени ошол кезде түшүндүрө алган эмесмин. Бирок бул оюмда, принцибимде аягына чейин тургандыгым үчүн өзүмдүн кесибимди бир жылдан кийин болсо дагы туура таап алдым. Демек, кесип тандоодогу кийин өкүнүчтөр, эч кандай андай капачылыктар сизде ички уйгу туйгу сезим болбоду? Жок, анткени баягы эгерде сен медицина багытын тандасаң деле окуп атып ийгилик жаратмаксың. Апам айтып калат да, апам көбүрөөк ооруп калат. Ошондо эгерде сен ошол медицинаңда эле калганыңда, балким мага көбүрөөк жардамың тиет беле дегенде апама түшүндүрөм да. Апа, анда мен балким такыр эле иштебесем керек эле. Эгерде адам кесибине кызыкса, анан ошол кесибинде гана изденет, кайсы бир нерсени жаратат. Эми өзүңүз эңсеген математика багыты боюнча окуу жайга, адистикке келип тапшырдыңыз, студенттик жылдар башталды. Кандай өттү студенттик жылдар? Эмнелерди тартуулады сизге ал жылдар? Студенттик жылдар көбүрөөк изденүүгө, окууга мүмкүнчүлүк берген жылдар да. Мына ушул кездеги убакытты ар бир студент туура пайдаланып калса, кийин ошонун мындайча айтканда кайтарымын эле көрөт, акыбетин көрөт. А эгерде ошол жылдардагы убакытты туура эмес пайдаланып калса, анын запкысын дагы тартат. Ошону студенттерге көп айтам, окуучуларыма. Кийин студент болгон кезде силерге ушунчалык сонун убактыңар бар, ошону туура пайдаланып калууга аракет кылгыла деп. Студенттик кезде дагы өзүмдүн дараметиме жараша кайсы бир деңгээлде ийгиликтерди жараттым десем болот. Анткени профессорубуз Саалы Каримович берген атолдук стипендияны алган алгачкы 5 студенттен бири болчубуз экөөбүз тең. Анан илимий конференцияларга катышып аттым, илимий макалаларды чыгарып дегендей. Анан эң башкысы 2013 жылы студент кезде раматылык Каныбек Исаков агай өзү демилгелеп, турмуштун теңдемеси аттуу ырлар жыйнагымдын ошондо бет ачарын өткөргөнбүз, таанытымын өткөргөнбүз. Ошондон бери мени тааныган чөйрө ыр жазат деп билет. Анткени ооба, өзү ар бир экинчи кыргыз негизи ыр жазат. Ар бир экинчи кыргыз куюлуштуруп, уйкаштырып сүйлөйт. Мен деле ошолордун катарында жазчумун. Болгон айырмачылыгы менде бир кичинекей алакандай болсо дагы китебим чыгып кеткендиктен мени эл ушул кыз ыр жазат эле деп таанып калды да. Чыкпай кеткенде мен деле баягы хобби катары ыр жазып жүргөн адам катары аны бекитип, күндөөлүктөрүмдө сакталып калса керек эле. Ошондуктан өзүмдү алгач элге ыр карыздар сезип жүрдүм.
бул сезим адамды аябай кыйнай берет да. Андан кийин жазбай калдыңызбы? Андан кийин көп убакыт менде чыгармачылыкта мындай кандай десем ыр жазбай калдым мындай. Такыр эле жазбай калдым. Анан кийин ойлосом, чыгармачылык деген бул бир эле ыр жазуу, сүрөт тартуу эмес. Чыгармачылык деген бул бир сабак экенин түшүндүм. Сабак демек ар бир өтүп аткан сабак дагы бул чыгармачылык. Анткени сен ошого бир нерсе жаратасың. Демек менин энергиям ушул сабак аркылуу чыгып кетип аткандыгын түшүнгөндөн кийин өзүмдү бул карыздар сезиминен кутулуп, демек көпкө чейин өзүңүздү бир ыр көрмандарына карыздар, күнөөлүү сезимди, мен ыр жазбай калдым, ыр тартуулабай калдым деген сезимди жашап жүрдүңүз. Качан гана сиз сабак өтүү процессине келип, ар бир сабакты өтүү бул чыгармачылык турбайбы депкен ойго келгенден кийин ал сезим сизди кое берди. Ооба, ал сезим кое берди. Эсимде ошол турмуштун теңдемеси ырлар жыйнагыңыз чыгып презентациясы болгон студент мезгилибизде болбодубу? Анан аябай көп таң калыштуу көз караштар болгон да. Өзү математика мугалими болсо, адистикти тандаса, математика бул так илимдер, чыгармачылык деген бул мейкиндиги жок, чексиздик дегендей мейкиндик. Анан кандай болуп калды? Демек эки тизгин бир чылбырды колго алуу өзгөчө күчтүү, кыйын студент турбайбы деген пикирлер айтылган да. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мен дагы биринчи таанышкандар же болбосо ыр жазарымы билген адамдардын бардыгысы мени кыргыз тили жана адабияты предметине мугалим окшойт деп ойлошот. Бирок бул чыгармачылык деген нерсе ал адамдын тандап алган кесибине же башка нерсеге карабастан анын жан дүйнөсүндө жашай берет экен. Бизге сабак берген менин устатым Матиева Гүлбадан эжекебиз бар, профессор. Ал эжекенин дагы жан дүйнөсү лирика деп согот да, ыр деп согот мындайча айтканда. Бул чындыгында бири-бирин толуктап турган тескерисинче эки тармак деп айтып атпайсызбы? Математика бул таптакыр так илим, поэзия бул башка нерсе деп. Жок, тескерисинче бул экөөсү бири-бирин аябай толуктап турат. Акын менен математиктин айырмасын бир окумуштуу мындай деп түшүндүргөн экен да. Бир окумуштуунун окуучусу болгондо дагы математика окуучусу математиканы таштап таптакыр поэзияга кетип калыптыр да. Ошондо сиздин ушул окуучуңуз Лобачевскийдин болсо керек. Сиздин ушул окуучуңуз көрүнбөй калды да, эмне болду десе, ал математикага фантазиясы жетпей калып акын болуп кетти деген экен. Муну кандай түшүндүрсөк болот? Башкача айтканда, математикага кандай, геометрияга кандай эргүү керек болсо, поэзияга дагы ошондой эргүү керек. Поэзияда кандай толготуп атып ыр жаза турган болсоң, математикалык маселелерди, геометриялык маселелерди чыгарууга дагы ошондой эле эргүү керек да. Абдан сонун. Анан мугалимдик кесипти аркалап жүргөнүңүзгө 10 жылга жакын убакыт болуп калды, адашпасам. 10 жыл болду. Университеттеги эң мыкты стипендиант бүтүрүүчү деп сизди окуу жайга алып калышкан эле, бирок акыркы кездерде басымдуу бөлүгү сиз мектепте, лицейде иштеп калдыңыз. Студенттер менен окуучуларга сабак берүүнүн айырмачылыгы барбы же жан дүйнөңүз ошону кааладыбы, кандай? Ооба, окууну жаңы бүткөн кезде мени ошол университетке эле дароо окутуучу кылып алып калышкан болчу. Бирок мен мындай жан дүйнөм балдарга сабак берүүнү каалап туруп алды. Анткени ошол эле учурда мектепте дагы сабак берип жүрдүм. Ушул атүгүл бир эле саламатсызбы эжеке деген сөз эки жакта мага кулагыма эки түрдүүчө жаңырып туруп алды. Университетке келсем студенттердин саламатсызбы деп саламдашканы мага башкача угулат, мектептеги окуучулардын саламатсызбы деген сөзү ошол эле сөзү башкача угулат. Анан мен өзүмдү тааныдым. Демек мен көбүрөөк ушул балдар менен иштешүүгө жан дүйнөм каалап аткандыгын, анан бул тармакка толугу менен өтүп кеттим. Чыныгы мугалимдин, педагогдун модели кандай, сиздин көз карашыңызда кандай деп эсептейсиз? Чыныгы педагогдун модели ал жүргөн турушу менен, жасаган иши менен окуучуларына үлгү боло алыш керек да. Азыр бир нерсени айтып, мындай болгула, мындай жасагыла деп айта турган учур эмес да. Окуучулар бардыгысы негизи эле жаш бала, бардыгысы көргөнүн жасашат. Айтканды угуп кое беришет, бирок көзү менен көргөндү жасашат.
эгерде сен ишиң менен жасап аткан ишиң менен ар бир жүргөн турушуң менен жүрүм турумуң менен үлгү боло алсаң, анда сөз менен айтуунун деле кереги жок да. Окуучулар ошону үлгү катары кабыл алышат. Айрыкча ушул 9-10 класска чейинки мезгилде окуучулардын эң көп идеал туткан адамы мугалимдер болушат. Бул нерсени өзүм дагы башыман өткөргөм. Кичинекей кезиңде башталгыч класстагы мугалимди идеал тутасың. Анын баскан турганын туурайсың, эгерде сага жакса да, баскан турганын туурайсың. Ошондой болгуң келет. Анан жашың өйдөлөй баштайт. Андан жогорку тепкичте турган мугалимге карап түзөнөсүң. Анан жогорку окуу жайына келесиң, профессорлорду көрөсүң. Кыскасы, сенин ар бир улам кийинки тепкичке өткөн сайын сен өзүңдүн сфераңда идеалың боло берет. Ошого окшошкуң келет. Ошондой ийгиликтерди жараткың келет. Кайсы бир деңгээлде ошол окуучуларга идеал боло тургандай, боло ала тургандай сезим калтыра турган мугалим болуу керек. Абдан жакшы. Кече жакында эле мыкты мугалим деген сынак өткөрүлдү республикалык деңгээлде. Жана биз программанын башында айтып өткөндөй эле сиз баш байгени жеңип алдыңыз. Сынак боюнча сизден сынак жогорку деңгээлде өттү, жогорку уюшкандыкта деп айта алам. Анткени быйылкы жобо боюнча өзгөрүүлөр бар. Ар бир предмет боюнча жылдын мыкты мугалими аныкталат. Жана ошолордун ичинен дагы топтогон баллы эң жогорку болгон анан баш байге ээси деп тандалат. Быйылкы жылдын мыкты мугалиминин өзгөчөлүгү ошол ар бир предметтерден география предметинин мыкты мугалими. Анткени жылда бир эле мугалим аныкталып, калган мугалимдердин эмеси башкача айтканда эмгеги бааланбай калчу да. Быйыл ошол жаатында жакшы уюштурулуптур. Ошон үчүн 17 предметтен 7 областтан Бишкек жана Ош шаарларынан болуп көп мугалимдер бардык. 128 мугалим республикалык турга катыштык. Анан ал жерде 3 этаптан болду. Биринчи тур тестирлөө, экинчи тур мастер-класс, анан акыркы тур 45 мүнөттүк сабак көрсөтүү. Мына ушул турлардан ийгиликтүү өтүп, анан топтогон балымын дагы негизинде жогорку деп табылгандыгы үчүн Кудайга шүгүр баш байге ээси болуп калдым. Бирок мен чынында өзүмдүн математика предметинен биринчи орунга чыксам экен деп ушундай толкунданып баргам. Бизди бул жактан дагы Ош шаардык билим берүү башкармалыгы алгач чогулуш өткөрүп, өзүбүздүн коллектив чогулуш өткөрүп, ушунчалык мындай ишенич менен узатышты да. Анан аэропортто кетип атканда дагы ушунчалык мындай толкунданып, анан кыжалатчылык сезим болду да. Кайра кайтып келгенде жүзүм жарык болуп келсем экен, самолет абага бийиктеп көтөрүлгөн сайын улам Кудайдан тилейм да. Жүзүм эле жарык болуп келсем экен, ушунча жоопкерчилик менен узатышат да. Кайра ошолордун бетин караганда мындай тике карай алсам экен деп ушунчалык Кудайдан тилеп бардым. Кудайыма шүгүр, мен күткөндөн дагы чоңун тартуулагандыгына. Бул жеңишке көпкө даярдандыңызбы? Кандай деп айта аласыз, эгерде чынын айтсаңыз? Кече жакында эле мага окуучуларым мени куттуктап келишиптир. Болгондо дагы өзүбүздө окууну бүтүп, билим лицейинде менин эң жогорку жетишкендигим, мындан дагы башка жетишкендигим деп айта алам. Анткени окуучуларымдын ичинен жакшы окуган окуучуларым педагогдук кесипти тандаганда ушунчалык сүйүнөм да. Демек ушулар өзүнүн сферасында жакшы адис болуп, эртең бизге кошулуп, демек билим берүү чөйрөсүн жакшыртууга, билим берүү системасын жакшыртууга салымын кошот депчи. Мына ошондой жакшы окуган окуучуларым педагогдук кесипти тандап кетишкен да. Ошолордон бир 5-6 куттуктап келишиптир. Байкап турам да, алардын көздөрүнөн да көрүп турам да, биз дагы сиздей болуп катышсак деген нерсени эч бири айтпады, бирок көздөрүнөн ушунчалык байкап турам. Сиз кантип даярдандыңыз, кандай кылдыңыз деген суроолорунан эле. Анан баарына айттым. Силер келерки жылы же дагы 3 жылдан кийин ушул конкурска катышам деп максат койбогула. Силер ар бир күнү эле эртеңки 9-А класста сабагың болсо 9-А класска жакшы сабак берейин деп эле максат койгула. Бул нерселердин өзү жыйыла берет. Анан балким 10 жылда, балким 15 жылда өзүң сезесиң, жан дүйнөң сезет сен бул мындай конкурстарга, эл алдына чыгууга даяр болгонуңду. Мына ошол мезгилде
ыңгайына карап туруп катышсаңар болот, өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөргө карап туруп. Бирок именно ушул конкурс үчүн деп жасасаңар, анда мунун аркасы жакшылыкка алып келбейт. Конкурс үчүн эле деп бир грамоталарды топтоо, конкурс үчүн эле деп кайсы бир иш аракеттерди жасоо бул жакшы эмес. Анткени мунун артында эң көп ата-энелер турат да. Сен конкурстан ийгилик жаратканың менен окуучуларыңдын ата-энеси жана сенин окуучуларың сени ушул орунга татыктуу деп баалабаса, анда бул бардыгы бир тыйын. Эң биринчи окуучуларыңдын алдында жана алардын ата-энелериңдин алдында мыкты мугалим экендигиңди далилдей берген, бул жылдар өтүп анан өзүңдүн даяр болгон кезиңди сезесиң деп кеңеш бердим да. Анын сыңарындай мен дагы бул конкурска атайын былтыр же 2 жыл мурда даярдык жасаган жерим жок. Бул менимче ошол педагогтук кесипти тандап, айтпадымбы, 2009 жылы педагогтук кесипке кадам койгондон баштап эле жаралып келген ийгилик болсо керек деп ойлойм. Бул оюңуздан улам суроо жаралып атат да, мына ушундай жылдын мыктысы деген, мыкты мугалими деген сынактар чын эле мугалимдерге мотивация, стимул береби? Ушундай конкурстардын негизинде эле мугалимди мыкты же мыкты эмес деп баалап коюу канчалык деңгээлде туура деп ою жаралып атат. Ар бир кесиптин өзүнүн сферасында мыктыларын аныктап тура турган өздөрүнүн көрсөткүчтөрү, критерийлери бар да. Анан ошол нерсеге карап, балким аларда стимул болот, аларда алдыга жылуу болот. Мугалимдер үчүн бул уюшулган мыкты мугалим конкурсу бир нече жылдан бери өткөрүлүп келатат. Албетте мугалимдерге кайсы бир деңгээлде сөз стимул болот. Анткени буну мен өзүмдүн жон терим менен дагы сезгем. Түгүл мындай конкурс эмес, окуучуларга балага берип койгон бир барак мактоо кагазы дагы стимул болот. Бул жөнөкөй эле А4 форматындагы кагаз болушу мүмкүн. 5-классымда мен эмгек сабагынан жакшы көрсөткүч көрсөткөндүгүм үчүн 1-ардак грамотамды алгам. Ошондо классташтарым эмгек сабагынан деп бири-бирин түрткүлөшүп аябай мындай эме кылышкан. Себеби мен эмгек сабагы азыр технология сабагы, азыркы технология сабагы бизде эмгек сабагы дейт болчу. Токуу болобу, тигүү болобу, кружок эме баягы курстардын бекеринин баарына бара берчүмүн. Кол эмгек, кол өнөрчүлүк боюнчачы. Анан ошондо эмгек сабагынан берген эжекем менин предметимде өзүн жакшы көрсөтө алат деп ардак грамотага жаздырып койгон экен. Мектепте аны алып, анан үйгө көтөрүп келгендеги ата-эненин эмоциясы дагы өтө чоң таасир берет. Кайсы бир бала жөнөкөй эле кичинекей ийгилик жаратып койсо, жакшы экен балам деп коюу бул башка нерсе. Кичинекей эле ийгилик жаратып койсо, ушунчалык жан дүйнөсү менен сүйүнгөндөй сезим көрсөтүү бул балага башкача сезим тартуулайт да. Мен ошол кичинекей түстүү баракка чыгарылган А4 форматындагы мактоо баракчаны үйгө көтөрүп келсем, атам менен апам ушунчалык сүйүнүп, аны сыртынан бир эмеге салып, клюнка пакетке салып, анан төргө илип коюшкан болчу да. Бул болсо бул жөнөкөй эле бир нерсе, жөнөкөй эле бул жактан карап турган адам үчүнчү. Бирок муну буга жасаган бул чоң мотивация берет. Кайсы бир деңгээлде чоң мотивация берет. Ошондуктан мугалимдер арасында өткөрүлүп туруучу бул конкурстагы азыркы жаш педагогторго, педагогтук кесипти тандайын деп турган окуучуларга албетте мотивация берет. Андай жакшы. Айтыңызчы Назгүл, биз сизди каттар менен көбүрөөк байланыштырабыз. Мугалимдин күндөлүгү деп дагы жазып жүрөсүз. Ошол жөнүндө дагы сүйлөшсөк. Рахмат. Бул мугалимдин күндөлүгүн жазып калганыма чоң себеп мен жаңы педагогтук ишмердүүлүгүмдү мектепте баштаганда үйдө студент сиңдилерим менен жашайт болчумун. Анан күнүгө мектепке барам, окуучуларымдын кылыгын, алардын ар бир баскан кыймылын үйгө келип, баягы студент сиңдилериме биринчи күндөрү, алгачкы күндөрү ушунчалык эргүү менен айтып берип аттым. Алар дагы алгачкы күндөрү ушунчалык мени угуп аткандай түр көрсөтүп атышты. Анан байкасам кийинки күндөрү жаныман качып калышты. Мени уккулары келбей, өздөрүнүн да иши бар да. Анан өздөрүнүн сабактары бардыр балким. Мени уккулары келбей баштагандарын байкадым.
демек мен өзүмдүн кесибимдеги кызыктуу окуялар алар үчүн кызыктуу эмес экен да. Анан бул эле аларга айтып берип эле кече билесиңби менин классымдагы Адилет мындай болуп анан мындай болуп деп алардын шоктугун эркелигин ушинтип айтып бере берсем алар секин жаныман кача башташты. Анан жок, токтоп тур, демек мен айтып аткан окуяларым буларга кызыксыз болушу мүмкүн. Анткени экөө тең педагог эмес болчу. Анан кийин мен күндөлүк жазууну баштадым. Ошондо ар бир балам жөнүндө, окуучум дегеним, ар бир окуучум жөнүндө алардын күнүмдүк баягы кылыктары, мектептеги кызыктуу окуялар, коллектив менен кызыктуу окуялар, кээде чырлуу окуяларга туш келип калабыз, ошолордун баардыгын күндөлүккө түшүрө баштадым. Баштапкы күндөн баштап эле. Баштапкы күндөн баштап эле. Буга дагы эң чоң себеп студент кезде Макаренконун педагогикалык поэмасын окуганбыз да. Бизде педагогика сабагынан окуткан агай, Раматылык Шадиев Нурлан агай окуткан болчу. Ошол бизге Макаренконун педагогикалык поэмасын окуп чыксаңар деп жөн гана сунуш эле берип койду. Муну окусаңар зачет коюп берем, экзамен коюп берем деле деген жок. Анан дароо бир жериме жазып алдым дагы, ошол поэманы окуп чыктым. Ушунчалык жакты магачы. Баягы Макаренко совет педагогу ошол колонияга түшүп калган өспүрүмдөрдү кайра тарбиялоо үчүн ошол жака педагог болуп барат да, болгондо дагы жетекчи болуп барат. Ошол жердеги ар бир окуучу, Бурун, Таранец, Митягин деген окуучулар бар. Алардын ар биринин шоктугу, ар биринин кылыктары жөнүндө жазып жүрүп отурат да, күндү жазып жүрүп отурат да. Бул нерсе топтолуп келип аягында анан педагогикалык поэмасын чыгарган. Бир нече жылдан кийин ошол Митягин чоңойгондон кийинки ар биринин кайра турмуштагы экөө көрүшкөндөгү турмушундагы өзгөрүүлөр жөнүндө баяндайт да. Анан мен дагы педагогикалык кесипке аттанганда ушундай формада күндөлүк жазам деп ойлогон эмесмин. Айтпадымбы тиги сиңдилерим мени укпай баштады деп. Укпай баштаганда анан күндөлүккө жазам. Күндөлүктөн чыгара баштадым. Мен бардык айтышым керек болгон нерселердин баардыгын күндөлүккө чыгара баштадым. Бирок менде кайра ушундай кайтарым учур боло элек, ошол окуучуларым чоңоюп, кайсы ийгиликтерди жараткандыгын бетме бет келип калганда, ал окуучуларым жөнүндө дагы жазам. Ал окуучуларымды күндөлүгүмө дагы батырам деп ойлойм. Анан бул нерсе топтолуп балким кичинекей китеп болуп чыгышы дагы мүмкүн. Чыгармачылыктан кетпеген турбайсызбы сиз? Жана ыр жазбай калдым, карыздар угуп калдым деп өзүңүздү күнөөлүү сезимдей сезип жүрдүм деп атпайсызбы? Көрсө деген сиз поэзиядан кара сөзгө өтүп аткан турбайсызбы? Ооба, чыгармачылык бул кандай формада болсо деле сөзсүз чыгып турушу керек болгон нерсе экен. Ошон үчүн чыгармачылык дейт экен. Эгерде аны чыгарбай койсоң, бук болосуң да, кадимкидей бук болосуң. Тоонун башына барып ыйлап алгың келгендей сезим болот го. Демек аны чыгармачылыкты кара сөз түрүндө болобу, сабак түрүндө болобу, ыр түрүндө болобу, кыскасы чыгармачылыкты чыгарып туруш керек экен. Каттар темасына кайрылалычы. Назгүл Каныбекова кат аркылуу көп нерсени сездиргенди, билдиргенди аябай жакшы көрөт. Биз аны кече жакында деле сиз кат аркылуу жалпы көрөрмандарга, сиздин колдоочуларга, кесиптештериңизге аябай ыраазычылык сөзүңүздү айттыңыз. Адашпасам 1 жыл мурда бир чоң иш-чарада жолугуп калганыбызда дагы ошол профессор агайга жана стипендианттар жолукканыбызда кат жазып бердиңиз да. Агай, мен атайын кат жазып келдим эле, өзүңүз окуп коюңуз деп. Андан мурунку учурларда дагы ушул кат менен сиз Назгүл Каныбекова көбүрөөк мындай байланышат да. Сиздин жашооңузда каттардын орду кандай? Эмнеге кат жазасыз, жөн айтууга караганда? Туура айтасыз, себеби каттын башкача магиясы бар да. Каттын магиясын бир эле мен билбей тургандыгымды, бир эле мен сезбей тургандыгымды Нуриза Өмүрбаева менен Нарсулуу Кургубай эжекелерибиз жазган Кат турмуш китебин окуганда дагы бир жолу ынангам да. Экөөсү ушунчалык сонун формада кат жазышат да, ушунчалык сонун формада. Анан алардын бардыгы жыйналып келип сонун сюжеттеги китеп чыгып калган да. Кат турмушту окуп чыккандан кийин Кат турмуштун авторлоруна кат деп туруп Нуриза эже менен Нарсулуу эжеге кат жазгам. Бул кат дегенибиз ал узун болобу, кыска болобу, биз күнүгө WhatsApp тиркемесинде бири-бирибизге каалоо тилектерди жөнөтүп атканыбыз, бул дагы кат, кыскача каттар. Узун каттар бул сен оюңду аягына чейин айтып алууга мүмкүнчүлүк берген кыска бир чыгарма эле десе болот. Анткени бул жерде сени эч ким
тоспойт, сен эч ким оюңду бөлбөйт, сен айта турган нерсеңди аягына чейин айтып аласың да. Ошондуктан өзүмдөн бардык ошол кечегиде азын улак ийгилик жараттык, албетте ошол ийгиликти бир эле мен жаратпадым. Аркамда көп адамдар турат, көптөгөн устаттарым турат. Ошолордун бардыгына ыраазычылык билдирип, кат аркылуу ыраазычылык билдирүүнү туура көрдүм. Андан сырткары дагы ар бирине жекече жолугуп, ар биринин колуна кичинеден кат карматкым келип жүрөт. Муну дагы даярдап атамын. Анткени сөзүңүзгө аралжы Назгүл. Сиздин айырмачылыгыңыз мында да, сиз жөн эле социалдык WhatsApp тиркемеси болсун же башка платформа болсун, электрондук түрдө кат жазбайсыз да. Сиздин башкалардан айырмачылыгыңыз, мен дал ушул кат темасына кайрылган себеби дагы сиз кагазга түшүрүп жазып өзүңүздүн колуңуз менен алып барып берип өз ээсине тапшырганыңызда да, бүгүнкү заманда, бүгүнкү технология өнүккөн заманда. Ошондуктан бул суроонун төркүнүнө кайрылгым келип атат да, ушул чаткалда балалык кезиңиз өтүп жүргөн мезгилден келаткан бир өзүңүздүн традицияңыз окшойт. Ооба, бул эң алгач досума кат жазып дос болгон. Мектепте. Анткени бардык классташтарымда бардыгысы 2ден 3дөн достору бар болчу. Анан кийин менин деле досторум бар болчу, бирок дагы бир эң жакын санаган, жан дүйнөмө жакын деп санаган, көпчүлүк менен анча ачыла бербеген, көпчүлүк анчейин кошула бербеген, көпчүлүк аны анчейин кошо бербеген кызга кат жазганмын да. Мени менен дос болчу. Анын аябай сонун жактарын белгилеп, анын сонун сапаттарын белгилеп келип туруп, анан кийин аягында мени менен дос болчу деп кат жазгам. Балким ал сактап койгондур. Анан андан жоопту кат аркылуу, кат түрүндө күтпөдүм. Анткени ал кыз эртеси күнү келип эле мага ооба макул деп жооп берип койгон. Келип бетиңизге айткан, жолугуп айткан. Ооба, анан кийин досуң боломун деп. Ооба, макул досуң болом деп. Ооба. Ошон үчүн каттын магиясы башкача. Кат деген бул ал колго берилгенде аны сактап коесуң. Анан мен дагы YouTube'да же болбосо кайсы бир социалдык тармактарда видеолорду жүктөшөт го. Мен дагы ошолордун сөзсүз описаниясына кирем да. Эмне жөнүндө видео, эмне жөнүндө окуган бул башкача сезим. Видеону көрүү бул башкача, окуган башкача сезим тартат. Ошол ушул жерде дагы бир кызыгуу суроосу пайда болуп атат менде. Ушул кат жазуу методун сиз өзүңүздүн сабак өтүүдө окуучуларыңызга, ачыла албай жаткан окуучуларга болсун же тескерисинче ийгилик жаратып жаткан окуучуларга бир стимул, мотивация берүү багытында колдонуп көрдүңүзбү? Деги эле сабак берүү процессинде. Окуучуларга өзү ачыла албай жаткан же болбосо окуучуларга анчейин кошула албай жаткан окуучуларды албетте жекече алып калып сүйлөшөбүз, жекече маек кылабыз, аны ачууга аракет кылабыз, класска кошууга аракет кылабыз. А бирок кат окуучуларыма эч колдонуп көрбөптүрмүн. Ата-энелерине колдонгонмун, бирок классымдагы жакшы окуган, жетишүүсү жакшы же болбосо жетише албай жаткан окуучуларымдын ата-энесине сөзсүз бир барак чейректин аягында кат жазып жөнөтө берчүмүн. Анын жетишкендик табелин чыгарып туруп этегине баласын албетте биринчи жакшы жактарын айтып туруп башташ керек. Эч бир ата-эне баласын жаман дебейт да. Анын сөзсүз ар бир баланын жакшы жагы бар. Жакшы жагын айтып, эмне кайсы сабактарга кызыгат, ошол жагынан айтып келип, анан кийин балаңыз муну сабактардан кыйналып атат, болгондо да мындай жүрүш турушу биздин талаптарга жооп бербей жатат, үйдө көңүл бөлүңүз дегенге окшогон нерселерди жазып жиберип ирсең кагазда, ата-эне дагы көбүрөөк көңүл бурат да. Аны телефон чалып айтып койсоң эле боло турган нерсе, бирок көбүрөөк жазып коюуну жакшы, ыңгайлуу деп табам да. Ыңгайлуу деп табам. Бүгүнкү күндөгү окуучулардын кабыл алуусу менен мындан бир топ жылдагы мурдагы окуучулардын айырмасы бар да. Тактап айтканда, убакыт өзгөргөн сайын, технология заманы өнүккөн сайын билим берүү тармагында дагы чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Айтайын дегеним, бүгүн окуучулар татыктуу билим алыш үчүн, жакшы окуучулар менен тил табышуу үчүн, аларга жакшы бир билимди берүү үчүн кандай методдорду жайылтууну сунуштаар элеңиз? Жакшы суроо. Анткени улам коом өзгөргөн сайын, коом өнүккөн сайын ушунчалык тез өнүккөн, бардык нерсени тез кабыл алган муун өсүп келе жатат.
биз булардын келе жаткан муундун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, алардын кызыгууларын эске алуу менен предметибизди ошого багыттап бербесек, азыркы келе жаткан окуучулар кийинки муун таңуулай турган нерсени аткара турган муун эмес да. Башкача айтканда, мурда совет мезгилинде ата энелерибиз айтып калат эмеспи? Мугалимдердин кадыр баркы жогору болчу, биз алар келе жатканда тизилип калчубуз деген. Азыркы муун өзүнүн укугун билген муун, өзүнүн кызыгуусун билген муун, өзүнүн оюн эркин айта алган муун. Бул дагы жакшы нерсе да. Кече жакында эле бир эки видеону салыштырган видео көрүп калдым. Мындан бир нече жыл мурдагы журналист Мыктыбек Арстанбек окуучулардан интервью алыптыр да. Ата энелер балдарын эмнеге урушат, урушпай койсо болбойбу деген суроого балдардын берген жоопторун, анан азыркы 2024-жылдагы ошол эле курактагы окуучулардан ушул суроону берсе, экөөсү тең жакшы жооп берген. Бирок айырмачылыгы ошол жерде көрүнүп турат да. Азыркы муун өзүнүн укугун билет. Азыркылар өздөрүнүн кызыгуусун айта алат. Урушпай эле койсо болбойбу десе, азыркылар айтып атат, азыркы окуучулар. Урушпай эле койсо болот, жакшы сөз менен түшүндүрсө, бардык нерсени компромисске келип жетишип алса болот да деп. Бул эң сонунда. Демек, ушундай окуучулар аркабыздан ушундай балдар келе жаткандыгы кубандырат. Булар дагы окутууну жакшыртыш үчүн, алардын ар биринин кызыгуусуна карап туруп, жекелештирилген мамиле гана бул ситуациядан чыгарып кете алат. Башкача айтканда, ар бир окуучунун деңгээли, ар бир окуучунун кызыгуусу, ар бирине личность катары, инсан катары мамиле кылсаң эле, ал бала сенин предметиңи өзүнүн кызыгуусуна жараша өздөштүрүп кете алат. Сиз математика сабагын өтүп жатканда кандай методдорду колдоносуз? Ушул методдорду колдоносузбу? Ооба. Бизде окуучуларыбыздын саны 20га чейин да. Мен иштеп аткан мектепте. Анан окуучуларды А, Б, С деп 3 топко бөлүп алам. Математиканы өздөштүрүү деңгээлине карай. Ал менен өзүм оюмда. Анан тапшырмаларды 3 деңгээлде түзүп келем. Ар бир бала процесске тартылыш керек. Математика сабагында катышпай отурган бир окуучу болсо, жан дүйнөмдү кыйнай берет да. Демек, ал өзүнүн дараметине жараша, өзүнүн кызыгуусуна жараша иш аткарбай атат депчи. Анан жакында мына Сингапур методикасы боюнча жерлерге барып семинарларды өтүп атабыз да. Мына ошол жерде мугалимдер актанып калышты да. Биз дароо өзүбүздү актанганга өтүп калат эмеспизби? Актануу позициясына өтүп алабыз. Бизде окуучулардын саны 40-45ке чейин. Сиз айткандай жекелештирип окутуу, кызыгуусуна карап окутуу деген нерсени бизде мүмкүн эмес го дей башташты да. Мына ошондон кийин буга чейин жетиген мектеп лицейинде дагы параллель ал жакта да иштеп жүргөм. Ал жакта деле 35-40 окуучуларга деле ушул методика менен иш алып барып көргөмүн да. Муну ашырса болот. Муну 60 окуучусу бар класска деле, эгерде мугалимде каалоо болсо, жасаса болот да. Бул секин-секинден 2 жыл, 3 жылдап барып анан өзүнүн жемишин бере баштайт да. Демек, ар бир топко бөлүнгөндө сиз деңгээлине жараша суроолор түзүп алып, ар бир баланы сабакка катыштырууга аракет жасайсыз. Мисалы, сиз А деңгээли, бийик деңгээлдеги болсо, сизге татаалыраак суроо, мен Б деңгээли болсо, мага орточо суроо дегендей. Демек, өзгөчө метод бардык эле сабакта колдонсо, мындай татыктуу бир жыйынтыкка келүүчү. Ооба, бизде эми педагогикада тапшырмаларыбыз репродуктивдүү, продуктивдүү, анан креативдүү деп бөлүнөт да. Эгерде математикадан жөн эле биз берген формуланы пайдаланып, ага окшоштуруп чыгара алса кайсы бир бала, демек бул репродуктивдүү тапшырманы аткарып атат. Кимдир бирөө ал формуланы көрбөйт, бирок чыгара алат. Ал продуктив деңгээлдеги, жогорку деңгээлдеги тапшырмаларды аткарууга биз сабакта чыгара алышыбыз керек. Бул креативдүүлүк, башкача айтканда, окуучу өзү демилге көтөрүп, кайсы бир нерсени жаратыш керек. Мисалы үчүн геометриядан конус деген теманы өтүп атсак, турмуштагы конус формасындагы кайсы бир нерсени таап келип, анын көлөмүн эсептей алса, демек
жогорку деңгээлдеги тапшырманы аткара алат деп эсептейбиз. Назгүл эжеке чоң рахмат сизге бүгүнкү биздин подкастыбызга келип мына ушундай жакшы ойлоруңузду бөлүшүп бергениңизге. Мен ойлойм бул чек эмес, буюрса алдыда дагы педагогдук ишмердүүлүгүңүздү даалай жетишкендиктер, ийгиликтер, ашуулар дагы бар. Албетте алардан дагы эң сонун жыйынтыктар болот деген терең ишеничтебиз. Биздин муун, биздин балдар сиздердей мугалимдердин колунда окуп жаткандыгы бул сөзсүз түрдө биз үчүн дагы чоң сыймык жана эртеңки келечекке чоң ишеним. Ар бир педагог мына ушундай өз ишине болгон сүйүүсү, кызыгуусу артып турсун, балдардын дагы келечеги кең болсун деген тилекти айтабыз. Сизге терең ыраазычылык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кезектеги подкастыбыз ушуну менен соңуна келип жетти. ЛТР телеканалында биз менен бирге болуңуздар.